ырчы Иса Өмүркулов Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов менен вертолетто чогуу учуп, көңүлдүү эс алып жүргөн видеосун социалдык баракчасына жарыялады. Өмүрбек Бабанов эс алуу менен бирге ырчынын клибине тартылып жүрөбү же демөөрчүлүк жагынан колдогонбу деген суроолорду ырчы жоопсуз калтырды. Видеодо экөө абдан жакшы эс алганы көрүнүп турат. Өмүрбек Бабанов жана Рахатбек Ирсалиев атам менен Байтикте жаңы клип жакында дебейинби? Ошентип дагы бир күн өттү. Өмүрбек байкем экөөбүзгө эс алуу аябай жакты деп жазды. Армениянын 22 жаштагы жашоочусу Сатени Казаряндын көзүнөн жаш ордуна кристалл чыгууда. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактарында жазылат. Маалыматка ылайык мындай илдеттин биринчи белгилери мындан 2 ай мурун башталган. Ал ооруп офтальмологко барганда ал кыздын көзүнөн бир нече кристаллды алып чыккан. Ошол күндөн тартып ал көзүнөн кристалл алып чыгуу менен тандыктосот. Көзү канчалык көп ооруса, кристалл ошончо көп чыгат. Айрым учурда ал 30 данага жетет. Бейтап ар бир өткөн күнүм тозок айланууда деп журналисттерге тартып жаткан түйшүгү тууралуу айтып жатат. Сатени Казарянга дарыгерлер дары жазып беришип, ал дарыланганда кристалл азайып калган. Бирок кыздын абалы начарлап, дарыларды убактылуу токтоткондо кайрадан оорусу күчөйт. Ал көрүнгөн дарыгерлер ага кандай жардам көрсөтүүнүн өз алдынча чече албай тургандыктарын билдиришкен. Жакын арада жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу анын абалы Армениянын саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басарына жетип, ал дарыгерлердин курамы менен консилиум өткөрөрүн маалымдаган. Учурда бейтап халатчандардын жардамын күтүп жаткан кези деп жазылат басмаларда. Дарыгерлер алдын ала анын оорусун цистиноз деп божомолдошууда. Цистиноз аминокислотанын метаболизминин туубасы болушу. Бул дүйнөдө өтө аз кездешүүчү генетикалык оору. Анда адамдын денесинде кристаллдар бөлүнүп чыгып, бөйрөк жана көзгө күч келип ооруйт. Булак чындык KG.